Ulamalalardan birisi aytат, momун адамдын белгилери 4 болот экен. Момунбуз десе, ушул 4 аламатты билип алалы. Биринчиси, эч ким жок жерде таквачылык кылсаң, бул сен момунсуң. Эч ким жок, көрө турган, уга турган, камерада жок, башка да жок. Ошол жерде сен таквачылык кылсаң, аламатул муъмин дейт. Анда сенин момундуктун аламаты сенде бар экен дейт. Момун экенсиң деген мааниде. Ошо жамааттын арасында олтуруп алып, жакшы адам болуу, күнөө жасабоо, кыйкырбай отура беребиз. Бирок эч ким жок жерде үйүңө баргандачы таквачылык колдон келеби? Келсе, алхамдулилла, анда биз момун адам экенбиз. Таквачылык кыла албасак, анда толук момун боло албай жаткан экенбиз деп, момундукка аракет кылышыбыз керек. Экинчи аламаты, колуңда аз болуп турса да садака бере алсаң, чөнтүктөн чыгара алсаң, бул момундун белгиси ушул дейт. Аз болгон учурунда да сен садака бере алсаң, сен момун экенсиң. Тоодой, миллион акчаң турсачы, ал учурда садаканы бере албасаң кандай абалда болот? Чындап таксырлар, кээ бир таксырлар таң калат, ол таксыр эмне ушунчалык бай дейт да. Ушунчалык бай. 2-3 үйү бар, машиналери көп, бизнеси бар дегенде мындай, бирок эч садака берген көрбөйм. Эч бир жакшылык кылган көрбөйм дейт. Туура айтпаксырым. Эч бир көрбөшүңүз мүмкүн. Эмне үчүн? Урматтуу Расул Акрам YouTube каналыбыздын катталуучулары, техникалык себептерден улам мындан ары биздин видеолорубуз Расул Медиа аттуу жаңы каналыбызга жүктөлөт. Андыктан жаңы YouTube каналыбызга катталууңуздарды өтүнөбүз. Каналга болгон шилтемени бул видеонун астына калтырабыз жана бул видеону да толугу менен ошол каналыбыздан көрө аласыздар. Жакында Расул Медиа жаңы YouTube каналыбыздан бул дүйнө жана акыретиңизге азык боло турган видео баян, таасирдүү окуялар, алымдар менен болгон маектерге күбө болосуздар. Расул Медиа YouTube каналыбызга кош келиңиздер.